ошол катарынан Казат Акматов кетти, Типардиков кетти. Азыр Топчиевдин Алиев бар. Перспектива деген байкеңер бар. Билесиңерби? Анан Турсунбек акын мен бармын. Азыр бир азыр адамдар бар. Ошо эгемендүүлүктүн туусун көтөрүп 91-жылы чыкканбыз. Анан 91-жылы мына өзүңөр билесиңер Атабеевдер. Азыр барасыңар Атабеевде. Чыңгыз Төрөкулович менен биз чогуу жүрдүк. Ал киши менен дагы катнашып. Анан ушу Талант Разаков деген жигит бар болчу. Анан ошондо Буйра Кыдыралиева деген эжекебиз 6 жашында атасы 6 жашында жерде пеш эметкен эмелерди мешти кайтарган кароолчу экен. Анан ушул атасы айтып кеткен экен 6 жашта кызга. Ол жерге 6-7 ноябрь күнү 1937 жылы bir машиналар келип көп адамдардын сөөгүн көмдү. Бул 37 жыл болгон ага. Көп адамдардын сөөгүн көмдү. Кызым, мен азыр карып бартам. Азыр айтпа, бирок мен өлүп кала турган болсом, кийин жакшы заман болсо айтып кой. Бирок өзүңнүн эмеге зыян келбесин, өмүрүңө зыян келбесин дейт. Анан атасы 76-га чыкканда Үйрө эженин атасы каза болуп калды. Бул мен муну Баткен опасы айткан жокмун, мен Атабеевди айтып атам. Анан ошондо Үйрө эже 72 жашка чыкканда заман келди. Биз демократияны алып келдик. Пикет кылып, митинг кылып, компартияны кетирип, анан ошондо мен 31 жашта болдум. Азыр 63-кө чыктым. Мына ошондон бери келатам тынбай. Анан ошо Кыргыздын демократ жаңы тарыхынын башында биз турабыз. Анан ошондо Үйрө эже Талант Разаков деген иштеген полковник айтат. Мен да өткөн атам өлөрүн алдын айтып кеткиле. Анан азыр могу жерде могу ушу чоң ташта бир жер бар, ошону көрсөтөйүн. Ата бабалардын сөөгүн ойгон жер деп айтып. Анан мен өлүп калсам, ушу бекер кетпес сыр. Ал жүрөт анан аталан ишенбей келип анан 1 метр каскан менен адамдардын сөөгүн чыгабыз айтат. Анан кызы барбайт, ишенбейт, эч ким ишенбейт. Анан ошол бала артынан түшүп атып, анан ошону мына акыры анан ушуну ачтырып, анан 147, 146 Исакеев, Юсуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов бүт ушу жерден табылат. Мынга балдарга айтып коюшка туурабы. Анан биз 91-жылы 31 август күнү ушу жерге келип анан бүт ошол жактан табылган 146 эмелерин Айтматовдун ичинен чөнтөгүнөн бир кагаз чыгат, мынчалык кагаз. Айтматов деген жазуу эң алдыңкы типтир баягы. Анан мустак жерде жата берет дене. Кагаз эметпейт экен, угуп аламайт экен. Айтматов Төрөкул деген жазуу бар экен. Ошол китил немесинен калып өзүнүн сөөгүн тапты. Кийин кечеси менен Анан 146 кишини моюн калып койдук. Баарын сөөгүн. Баарын бүт ДНК неметип туруп, анан ошол жерге анан бүт баарынан Куран окудук. Айтматов да барды, Акаев да барды. 91-жыл болчу. Мен ошондо катышып, ошонун катарында турдум. Мына ушуну билип алгыла балдар. Атайын рахмат, сиздердин 40-чы мектеп жолугуп койгон мезгилде. Бул бир. Анан эми мына бүт көрдүңүзбү? Ошолордун баары мына фамилиялар бар бул жерде музей тияктуу. Ошол мына айланайын кайсы классыңар силер? 10-чы. Мына мен Турсунбек акын байке менен жолуктук дейсиңер. Сүрөтүнө түшүп алдыңар туура. Биз деле эми мына 60-тан өткөндөн кийин адам көп жашабайт да туура. 15 жыл кетесиң. Анан кийин айтасыңар Турсунбек акын менен жолукканбыз деп туура. Мисалы мен Алып Токонбаев менен жолуккам, Түгөлбек Сыдыкбек менен жолуккам, Төлөбөн Касымбек менен жолуккам. Ошондо ким айткан мага? Түгөлбек Сыдыкбек ата мага минтип айткан. Калтырап калган, Паркинсон болуп ооруп. Ошол кезде 81 жашында экен, 85-inde, 83-inde каза болду. Минтип айткан. Кыргыз эли балам дейт. Бардыгы дейт, 20-30 та эл болгон дейт, 30 та эл. Бүт жоголуп кетти деген. Жойулуп кетти. Бир гана кыргыз сакталып калды деген Түгөлбек айткан. Эмне болуп сакталып калды? 2 сапатынан деген. Биринчи сапаты Баатырды гана экен. Кыргыз эл бирөөлөн барып чапчу экен, баарын кырып салчу экен. Экинчи сапаты Боорукеди кечирим төлөөнү экен. Ошо чапкан элге барып 9-дан тартып, 9 мал, 9 төө, баягы алып барып аттарды алып барып тартууга алып барып кечирим сураган экен. Сиздин элди мына ушу 2 сапатынан кыргыз эл сакталып калды деп Түгөлбек ата айтып берген мага. Мына мен азыр ошо Түгөлбек атаны айтып. Эми кийин айтасыңар Түгөлбек ата айтып бер деп Турсунбек акын бизге айткан деп айтат. Рахмат, сизге Кудай